2014-жылы Кыргыз Республикасында адвокатура түзүлгөн. Ага 2500 адам мүчө болуп иш алып барууда. Уюмдун түзүлүү максаты эмнеде? Анын мурда иштеп келген адвокаттар союзунан айырмасы барбы? Жактоочунун профессионалдык этикалык кодекси кабыл алынганбы? Анда эмнелер камтылган? НТС каналында Кайчы пикир программасында биз ушул жана башка маселелерди талкуулайбыз. Менин аты-жөнүм Мирбек Айтикеев, саламатсыздарбы? Эмесе студиянын коноктору менен тааныштырсак, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттык кеңешинин мүчөсү жана Бишкек жана Чүй адвокаттар коллегиясынын төрагасы Билим Райымкулов, ошондой эле адвокатуранын этика комиссиясынын жетекчиси Жыргалбек Бабаев мырзалар бизде конокту. Алгачкы суроону мына Билим мырза сизден баштасак, сиздердин биримдик кандай максатта түзүлдү эле? Биздин мына эң негизгиси адвокаттардын кепилдиги биздин Кыргыз Республикасынын конституциясында бекитилген. Бул Кыргыз Республикасынын акыркы 2010-жылкы конституциясында эле эмес, андан алгачкы конституцияларда 2007-2008 жылкы конституцияларда дагы баарында 57-чи беренин негизинде адвокатура жөнүндө жана адвокаттык ишмерликке берилген кепилдиктин негизинде адвокатура өзү түзүлүш керек болчу да. Анан ушул 2014-жылдын 14-июлунда 135-чи мыйзамдын негизинде Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ал мыйзамда өтмө беренелеринде жазылган так 6 айдын ичинде адвокатура Кыргыз Республика адвокатурасы түзүлүш керек деп. Анан ошол милдетти негизи Адилет министрлигине тапшырылган. Анан Адилет министрлигинин жана адвокаттардын өздөрүнүн катышуусунун талкууларынын негизинде мына 26 ноябрь 2014-жылы биринчи уюмдаштыруу съезди болуп, ал съездде Кыргыз Республикасынын адвокатурасы түзүлүп, жана съездде эң негизги маселелер каралып, Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын уставы кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын адвокатурасында этика боюнча кодекс кабыл алынды. Ошол күндөн тартып мына 26-чы бир айдын ичинде 26 декабрда 14-жылы Акыйкат министрлигинде адвокатура өзүнүн уюштуруучулук коомдук бирикмесин түзүп, ошондон баштап мына 2,5 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Мына адвокатура деп бул өзү эмне дейбиз? Бул адвокаттардын өзүнүн бардык жалпы адвокаттардын өзүн башкаруучу кому болуп эсептелет да. Өзүн өзү каржылай турган, өзүн өзү башкарган граждандык эң биринчи биздин мамлекетте эң граждандык институттардын эң негизги институттардын бири болуп эсептелет да. Мына бул съездде дагы ошо уюмдаштыруу съездинде, негизги съездде адвокаттар кеңеши 9 кишиден шайланып, жана адвокаттар этика комиссиясы да 9 адамдан шайланып, текшерүү комиссиясы да шайланган да. Негизги адвокатуранын мыйзамынын негизинде биринчиден адвокатуранын башкаруу органдары болуп, адвокаттардын съезди болуп эсептелет да. Ошол адвокаттардын съездинен кийин адвокаттардын Кыргыз Республикасы адвокаттардын адвокаттар кеңеши болуп эсептелет. А комиссия по этике бул өзүнчө эч кимге көз карандысыз орган болуп эсептелет. Демек ошол органдын бардыгы түзүлүп, азыр толук кандуу иш алып барып атат. Азыр ушуну айтып кетербиз, ушу баары толук кандуу иш алып барып жатат. Эң негизгиси мына адвокаттар кеңеши биз 9 адамдан шайланып, биздин төрайымыбыз Кожомова Гүлниза Кожомованын жана анын орун-басары Санташева Гүлнар Санташеванын жетекчилигинин астында адвокаттар кеңеши толук иштеп, азыркы мына 2,5 жыл ичинде абдан көптөгөн иштерди кылды да. Себеби адвокаттар кеңешине бизге өтө көп биринчи мына ачылгандыктан адвокатура көптөгөн иштерди биз жүргүздүк. Негизгисинен адвокатуранын бардык аймактары мыйзамда жазылган 9 аймактык адвокатураны түзүү. Ошол бардык 9 аймактык адвокатуранын баарын түздүк. Мына Баткен, Ош, Жалал-Абад областы, анан Нарын, Ысык көл, 7 областтан анан Бишкек область, шаарларында. анан
да, Ош менен Бишкек Ош. 9 адвокатуралык аймактарды түзүп, алар толук кандуу иштеп, алардын ар бирөөсүнүн жалпы чогулушу деп коет. Жалпы чогулушта алардын дагы 5тен башкармачылыкка мүчөлөрүн шайлап, алар иштетип, правление деп коет, ошо правлениялардын баарын шайлап, алардын төрагаларын жана орун басарларын шайлап, азыр ар бир аймакта толук кандуу иштеп жатат. Сиздердин уюмга кантип кабыл алынат? Жактоочулар сөзсүз түрдө кабыл алынышы керекпи, же эркин деле өз алдынча иштеп жүрө берсе болобу? Мына ушу жаңы кабыл алган закон боюнча, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана ишмерлиги боюнча закондун негизинде лицензия алган гана адам эмес, сөзсүз адвокатурага мүчө болуп кирген адвокаттар гана адвокат болуп эсептелет толук кандуу. Себеби мурун алган лицензия берилген кээ бир адамдар болгон, алардын мына азыр сиз айтып кетпесиз 2500дөн ашык адвокаттар деп. Туура 2500дөн ашык адвокаттар бизде азыр толук мүчө бизге кирген. Өзү лицензия берилген 3,5 миңдей адвокат бар. Анын ичинде эми өтпөгөн анча бир 100 лицензиясы бар адамдай өткөн жок дейт. Анан калгандай баягы мамлекеттик иштерде кызмат кылгандар бар. 3,5 миң лицензия алуу адамдардын ичинен жана бул дүйнөдөн өтүп кеткен адамдар бар. Ошол себептен азыркы убакытта толук кандуу 2600гө, мына 2600 болбу, 2600дөй адвокат бизге мүчө. Эгер биздин адвокатурага мүчө болуп кирбесе, ал адвокат болуп эсептелбейт. Ишмердүүлүк жүргүзүүгө, адвокаттык ишмердик жүргүзүүгө укугу жок да. Ошол маселелер боюнча дагы мына комиссия, бизде этика боюнча комиссиясы бар. Алар ошо мына азыр Жогорку Бабаев дагы көп айтып кетер, баарын түшүндүрүп. Ал эгерде мүчө болуп кирбесе, андай адамдар бизге адвокат болуп эсептелбейт. Жана ал ишмердүүлүк жүргүзгөнгө укугу жок. Жыргалбек мырза, сиз айтсаңыз, ошо этика комиссиясынын жетекчиси катары этикалык кодекс деп өз алдынча сиздер иштей турган бир эрежелер кабыл алынган да? Ал кабыл алынса, анда эмнелер камтылган, кандай чаралар колдонулат ошол эгерде ошол кодекстер аткарылбаса? Этика комиссиясы адвокатуранын бир баягы бир подразделениясы да. Бул өзүнчө эч кимге баш ийбеген орган болуп эсептелет. Бул дисциплинардык баягындай адвокаттардын дисциплинардык жоопкерчилиги жагын карайт. Биз комиссия ошол Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык ишбирлик жөнүндө мыйзамдын негизинде жана Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын этика боюнча комиссиясынын жоосу, адвокатурасынын кесиптик этикасы боюнча кодекстин негизинде ишмерлик кылабыз. Бул мыйзамдар ушул жоболордун негизинде жүргүзүп, бир жылдын ичинде 300дөн ашык даттануу түштү адвокаттардын үстүнөн. Анын арасында баягындай көп баягындай даттануулар өз ордун тапты, көбү тапкан жок. Ошого карата биз чара көрүп, ошо ишмерлик жүргүзүп атабыз. Сиздер чара көргөндө кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай сиздерге укук берилген? Укук бизге ошол комиссиянын результаты боюнча биз этика комиссия боюнча эскертүү берүү чечимин, сөгүш жарыялоо чечимин, адвокаттык ишмерлик лицензиясын токтотуу сунуш ушу менен кире алабыз. Андан сырткары эң өзгөчө болгон жаза лицензиясын алуу жөнүндө сунушту биз сунуштай алабыз. Лицензияны чакыртуу алуу боюнча ошондой ошо комиссияда мыйзамда көрсөтүлгөн ошондой полномочиялар бар. Анан адвокаттардын этикасы деп атасыздар, бул кодекстин негизинде ишке ашабы? Адвокаттын этикалык кодекси барбы? Ооба. Адвокаттын жүрүм турумун адвокаттык ишмерлик менен шыктанып атканда ошол кодекс менен, адвокаттын кодекси менен, этика боюнча кесиптик кодекси менен жөнгө салынат. Ошол жерде бардыгы жоболор, бардыгы жосундар көрсөтүлгөн. Ошол кодексти бузса, анда комиссия ошо чара көргөнгө. Мисалы, адвокат эмнеге укуктуу жана эмнеге милдеттүү? Мисалы, негизгилери кайсыл?
Бул жерде эми бул суроо баягындай жалпы суроо да. Бул жерде мыйзамда эмне боюнча чаралар колдонулушу мүмкүн деп атат. кандай чаралар кандай учурда жоосундар жасаганда. Бул жерде адвокаттык ишмерлик жасап атканда бир кандайдыр кодекс этика боюнча конкретно баягындай көрсөтүлгөн этика кодексинде. Бул жерде биринчиден баягы финансовый маселелер, экинчиден өзүнүн жүрүм туруму, баягындай мыйзамды бузбаш керек адвокат. Баягындай процессуалдуу баягы действиялар болот да. Ошондо так аткарыш керек. Өзүнүн алган милдетин клиенттин алдында ак ниеттүүлүгү менен ишке ашырыш керек да. Ошол жоболор бузулбаш керек. Если ошол жоболор бузулса, анда уже негиз болот чара көргөн. Ошол уюм түзүлдү. Бул мурда адвокаттар союзу деген болуптур. Анан айырмасы эмнеде? Азыр жаңыланып, мисалы сиздер жаңы түзүлүп атпайсыздарбы? Ортодо айттыңыздар чаржайыт болуп иштебей калган учур болду депчи. Анан айырмасы эмнеде аны менен? Мындайда бул мыйзам кабыл алганча мурун биз Советтер Союзунан бери келген адвокатура менен иштеп келген. Анан 1999-жылы адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө гана мыйзам бар болчу да, ишмердүүлүк жөнүндө. Кыргыз Республиканын адвокатурасы деген мыйзам жок болчу да. Жана ишмердүүлүк болуп атпайбы азыр? Анан ошо адвокаттуу ишмердүүлүк деп гана ошо менен калгандагы, анан кийин мурун кубакта ошо адвокаттардын өзүнүн баары чаржайыт болуп, ар ким өз билгенин кылгандай болуп, ошондой ишмердүүлүк болгон эмес. Анан сиз айткандай адвокаттар союзу деп атпайсызбы? Ал коомдук бирикме болгон да. Ал коомдук бирикме болуп, ага кааласа кирет, кааласа кирбейт болчу да. Сиздерге азыр мамлекеттикпи? Азыркы убакытта мамлекеттик эмес, бул өзүн өзү башкарган жарандык өзүнчө институт деп атпайсызбы? Бул мамлекеттик орган болуп эсептелбейбиз. Көбү ошо мамлекеттик коомдук болчу дедиңиз, анан азыр айырмасы эмне ошондо? Ал мындай да, коомдук өз эрки менен кирсе болот. Ал коомдук адвокаттар союзунда мурун 500төн ашык бир 700кө жетпеген коомдук бирикме бар болчу, адвокаттар союзу. Ал азыр деле бар. Ал коомдук бирикме, ал өз эркиндиги менен. Бул азыркы мыйзам боюнча адвокаттар сөзсүз акы төлөө, мүчөлүк акы төлөйт да. Мисалы азыр биздин адвокаттар Кыргыз Республикасынын адвокатурасы деп аталгандыктан, өзүнчө мына мыйзам менен бекитилгендиктен жана конституция менен кепилдик берилгендиктен биз ар бир адвокат өзүнүн мүчөлүк төлөм акысын мына ай сайын 200 сомдон мүчөлүк төлөм акы төлөйт да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде кыскача тыныгуу бар, анан кийин бул программабыз кайрадан уланат. Сиз айткандай, бул эл аралык алкакка чыгууга адвокаттар бурда жалгыз да бириндебей, мындай уюм катары барып ишмердүүлүк жүргүзүүгө, алар менен келишим түзүүгө жана башкага жол ачылып атат да. Туура, абдан туура. Ошо чоң жол ачылды да. Азыр мына биз атай Кыргыз Республикасынын адвокатурасы деп. Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын өзүнүн логотипин чыгарып, мынакей значокторду чыгарып, ондай значоктордун баарын чыгарып, логотипти мына 9 аймактык адвокатураны бириктирген түндүктү коюп, мынакей Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын белгисин коюп, өзүбүздүн мынакей документтерди чыгарып, ар кандай мына сборник документов адвокатуры Кыргызской Республики деп. То есть баардык адвокаттарыбызга ушундай документтерди съездерде тапшырып, баарына берип атабыз. Анан эл аралык жанагы катташтар абдан жакшы жүрө баштады. Себеби мына биз менен Евросоюз, Евробиримдик деп коет го, USAID, ООН, ПРООНдун менен партнер болуп, алар менен ошо биргелешип иштешип, алар дагы ушу жарандык институт катары бизди кабыл алышып, бизге көптөгөн жардамдарды берип, мынакей эл аралык мамилелерге барып келгенге, мына Европага, Германияга биздин адвокаттар мына жакын арада 10дон ашык адвокат барып келди. Грецияга барып келди, Литвага барып келип атат. Тажрыйба алмашып. Мына Турцияга, Россияга, Москвага барып келди. 150 жылдыгына мына Россиянын 150 жылдык адвокатурасы болду, 150 жылдык. Аларга барып келдик как раз. Неме Ташкентке, Өзбекстанга бардык, Алматага, Астанага, Туркияга, Стамбулга, Анкарага чейин барып, Америка Кошмо Штаттарына дагы биздин адвокаттар барып келип, 7-8 адвокат барып келди Америка Кошмо Штатына. Алар ошол жака барып тажрыйба алмашып, эми адвокатура, Кыргыз Республикасынын адвокатурасын
негизинде ошо адвокатура түзүлгөнүн негизинде ошентип барып келип биз ушундай жаңы түздүк адвокатураны. Биз жаш болсок дагы 2,5 жыл болсо да биз мына көптөгөн жетишкендиктерге жеттик деп тажрыйба алмашып атабыз. Сиздер айттыңыз, көптөгөн кайрылуулар болот деп, 300дөй кайрылуу болду деңиз. Көбүнчө кимдер тарабынан кайрылуулар чыгып атат, даттануулар ошо адвокаттардын үстүнөн? Адвокаттардын үстүнөн жарандардан даттануу түшөт, анан соттордон жайыныктама чыгат, укук коргоо органдардан сунуштар, представлениялар келет. Ошолор бизге негиз болот. Ошо ишти карап, если негиз болсо дисциплинардык өндүрүштү козгойбуз, если негиз жок болсо анда баш тартабыз козгоштончу. Эми статистика боюнча алып көрсөк, мен баягы точный статистика божомол менен айтайын, себеп дегенде азыр колумда жок точный статистика. Где-то где-то 10-чу жалоба боюнча дисциплинардык өндүрүш козголот. Козголуп, териштирилет, комиссияга алып чыгабыз. Ар вторник күндөрү бизде комиссиянын заседаниясы болот. Ошол жерде анан кийин бул биз коллегиальный чечим кабыл алабыз. 9 адамдан турган комиссия бар. Ошонун кворум 6 адам, 6 адам чечет. Бул адвокаттын кыймыл аракетинде ошо дисциплинардык бузуу барбы, этикалык норманы бузгандык аракеттер барбы, жокпу деген. Если бар болсо, значит, анда жаза колдонулат, жок болсо, анда кыскартылат. Ошондой чечим кабыл алынат. Ошол адвокаттардын жоопкерчилиги каралып атайын ошо комиссия иштеп атканы бул алардын профессионалдык мындай өнүгүшүнө түрткү болуп атабы? Бул жерде мындай да, адвокатура 2015-14 жылы кабыл алгандан кийин Совет адвокатов баягы стратегиялык баягындай план киргизгенде баягы самоочищение дейт, тазаланышыбыз керек. Себеп дегенде 14 жылга чейин эч кандай бир структура болгон эмес да, баардыгы өз билгенине болгон. Бир кандайдыр жоболор болгон эмес. Ошондуктан бизди коом, башка институттар, мамлекет же болбосо жарандар сыйлаш үчүн биз өзүбүз профессионал болушубуз керек. Мен ойлойм, адвокатурада өтө баягындай случайный адамдар дагы көп да. Баягындай дежурный адвокат деген бизде түшүнүк бар. Тергөөчү менен прокурор менен ошолордун сөзүнөн чыкпай эле кайрадан клиенттин положениясын кайрадан усугублять этип меткен адвокаттар деле толтура да. Ошолор конкретно этиканы бузуп атат. Ошолор өз иш берүүлүгүн жасай албай атат. Андай адвокаттардан биз айрылышыбыз керек. Биз андай адвокаттарды не дегенде, бул биздин статус, биздин адвокатуранын имиджин ошолор ошондой кесибин билбеген же болбосо кесибине кайдыгер мамиле жасаган адвокаттар ошондо булгап атат да репутацияны. И стратегический план, адвокатуранын стратегический планы адвокатурада бир гана профессионалдар иштеш керек. Илгерки тазалануу канчалык деңгээлде жүрдү азыр? Канча деңгээлде ошо план ишке ашты? Ишке ашып атат. Себеп дегенде бизде чаралар тазалануу процесси жүрүп атат. Ошондой адвокаттар боюнча биз лицензиясын кайрадан чакыртып алуу сунуштарын киргизип атабыз. Ал боюнча чечимдер кабыл алынып атат, лицензиясын кайтарып алып атат. Сотко берип атат, соттон утуп атабыз алардычы. Жазалар берилип атат. То есть андай кадамга уже андай кадамга иштейм деген профессионал адвокат андай жаман кадамдарга барбайт, тизгинин тартат да. Бул ойлойм ушу этиканын баягындай этиканын баягы заслугасы да. Андан сырткары бул жерде эң негизи этика комиссия бир акты ак, караны кара дешибиз керек. Себеп дегенде биз эң оор иш бул биздики. Анткени биз өзүбүздүн эле коллегаларды, алардын кыймыл аракетин биз ошолорго баа беребиз. Ал кыйын нерсе да, туурабы? Болгондо да юрист, адвокат, профессионал, өзүбүздүн коллега, биз бирге сотторго катышабыз, бирге иштейбиз. Ошол кишилердин үстүнөн, ошол адвокаттардын үстүнөн жалобалар түшсө, ошол биздин комиссияга келип атат. Андан кийин биз мыйзам чегинде ошолордун поведениясын карап атабыз бизчи. И биз өзүбүздүн внутренний баягы этикада кодексибиз бар.
жакын досуң болобу, башка болобу, мыйзамды буздубу, ошол боюнча чара болуш керек. Ошондой бизде баягындай джентльменский соглашение бар. Ошондуктан мыйзам бузулду, адвокат жооп бериш керек. Аткарылып атабы ошол? Аткарылып атат, себеп дегенде айтып атпайбы, лицензиясын лишать этип атабыз. Выговорларды берип атабыз. Кыскача айтсаңыз, ошо тармакта кандай көйгөйлүү маселелер бар азыр? Эки сөз менен айтсаңыз. Убакыт бүтүп калды. Тармакта карманный адвокаттар. Себеп дегенде бул илгертелине болуп келген. Тергөөчү менен адвокат сүйлөшүп алып туруп, анан кийин баягындай жакшы баягындай адвокаттык ишмерлик жасап айтат да, анан кийин ал жаран жалоба жазат. Мен жакшы жактаган жок. Мен соттолуп кеттим, камалып кеттим. Тагдырым ушундай болуп калды депчи. Текшерип көрсөң, керектелери өз ордун табат. Керектелери таппайт. Ар кандай, ар бир иш боюнча кылдаттык менен тештирүү маселе болуп аткан экен. Ошол негизги маселе. Андан сырткары акча маселеси, гонорарный практикадагы калыптанган эмес да. Ар кандай. Келишимсиз иштеген адвокаттар бар. Жөн эле эч квитанция бербейт, соглашение түзбөйт. Анан кийин көчөдөн жолугуп эле ошондой дагы жат. Демек, алдамчылар дагы кездешип болот бир да. Ошондой дагы маселелер актуалдуу да. Ошону эми жөнгө салыш керек да. Келишимдин мыйзамдын чегинде иштеш керек. Бул бардыгы жоболдо, закондо, мыйзамда көрсөтүлгөн. Сиз дагы эки эле сөз менен айтсаңыз, убакыт бүтүп калды. Ошо уюштуруу иштеринде жана башкада кандай маселе болуп атат? Эмне керек азыр учурда силерге? Азыркы учурда мына эми негизгиси бизде мына ушул мыйзамда 31-берененин 4-пунктунда жазылган Кыргыз Республикасынын өкмөтү адвокатуранын башкаруу органдарына, аймактык органдарга филиалдарыбыз болот да. Жана адвокаттын окуу борборуна тиешелүү башпаана, имарат жайгаштыруу, имарат берилсин, мүмкүнчүлүгү каралсын деп мыйзамда берилген. Демек азыр аткарылбай атат ошол. Ошол мыйзам ошол аткарылбай келе жатат. Ушул убакка чейин адвокатурага бир дагы башпаана, имарат өкмөт тарабынан берилген жок. Бул биздин эң негизги проблема. Жана ошондой эле соттордогу, биз соттордон да суранып кетебиз. Прокуратуранын бөлмөлөрү бар, адвокатурага кичине 1-2 бөлмө келип даярданганга бөлмө бөлүп берсе, биздин эң негизги эле маселелерибиз көп деле эмес, ушул эле суранычтарыбыз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер НТС каналында Кайчы пикир программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз Кыргызстандагы адвокаттар биримдигинин ишмердүүлүгү жана учурдагы адвокаттардын абалы жана башка маселелерди талкууга алдык. Ал үчүн программабызга Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын адвокаттык кеңешинин мүчөсү Билим Райымкулов жана ошондой эле адвокатуранын этика комиссиясынын жетекчиси Жыргалбек Бабаевдер катышты. Берүүнү мен Мирбек Айтикеев алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.